Алмаз Акымжанович, мен дарегиме Кара Суу районунун тургундарынан бир топ каттар келди эле. Ошолор боюнча сизге маалымат берип коеюн. Биринчи кезекте мына бул өзүңүзгө белгилүү болгондой Ош шаарын Кара Суу району территориясы менен курчалат да. Анан азыр бүгүнкү күндө шаар Ош шаарына жаңы жетекчилик барып, бир топ катуу талаптар коюлуп, мындай жакшы иш алдыга жылганын байкап атабыз. Ошого отурлай эле мурунку Нариман айыл өкмөтү, азыркы Манас айыл өкмөтүнүн тургундарынан Ош шаарына чектеш болгон жерде ошол айылдын тургундарынан кайрылуу келип атат. Алар тынчсызданып атышат. Себеби дегенде эң чоң көйгөй болгон Ош Кара Суу жолунун боюнда Нариман айылында бир тарабы Ош шаарына карайт, бир тарабы Кара Суу районуна карайт. Анан ушул шаар менен райондун ортолугунда турган ошол жердеги жашоочулар азыркы күндө шаарды да катуу талап болгондуктан жалпы эле жанагы чоң оор жүк ташуучу машиналар, прицептер жолдун боюна коюп автостоянка болуп кетип атат да. Жолдун боюнда жашоочулардын үйлөрүн тосуп, ал жерде сатылат деген рекламаларды коюп, өтө эле бир мындай бир ыңгайсыздык жаралып атат жолдун боюндачы. Ошондуктан протоколдук тапшырма берип, Нурлан Асанбекович, сиз дагы көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, ошо протоколдук тапшырма берип, Кара Суу мамлекеттик администрациянын жетекчилиги Ош шаары менен биргеликте ошол иретке келтирсе, райондун жетекчилиги ошол жанагы оор жүк ташуучу автомашиналардын ээлерине да шарт түзүп, бир жер ажыратып берип, автостоянкаларды уюштуруп, жолдорду тазалашыбыз керек да. Азыр шаардан качкан айдоочулар жалпы эле Ош Кара Суу жолдун боюна толуп кетти. Батпай атат жолдун боюна, ыңгайсыздык жаралып атат канчалаган элдерибизге. Ошого тез аранын ичинде жеринде барып көрүп, ошолорго шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Ошону бир көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Рахмат, аппарат. Тийиштүү комитеттерге протокол тапшырма бериңиздер.